Саламатсыздарбы урматтуу Супер ТВ YouTube жана телеканалынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле катталуучулары. Жалпыңыздарды бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алгандыгына 30 жылдын толушу менен куттуктайбыз. Биз бүгүн Борбордук Ала Тоо аянтында турабыз. Бүгүн эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесине арналган иш-чараны түз чагылдырмакчыбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде азыр жык-жыйма эл чогулуп турат. Алдыда өлкө башчы сөз айтып, мына ушул парадтын башталышына саналуу гана мүнөттөр калды. Эскерте кетсек, бүгүнкү майрамдык иш-чара кечки концерт жана фейерверктер менен коштолмокчу, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Быйыл Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алганына 30 жыл болду. Бул маанилүү мааракени белгилүү Борбордук Ала Тоо аянтындагы парадтан башталды. Аны менен биздин курабылыштарыбыздын мода атышка Аянттан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын баштады. 1991 жылдын 31 августунда Жогорку Кеңештин сессиясы мамлекеттик көз карандысыздык тууралуу декларацияны кабыл алып, Кыргызстандын эгемендүү демократиялуу мамлекет экендигин жар салган. Тарыхта эң алгач 201 жылы кыргыз деген аталыш пайда болуп, андан бери канча деген ата-бабаларыбыздын көксөгөнү күн бүгүн биз жетишип турган эркиндик эле. Аскер кызматкерлеринен парад азыр гана келип бул жерге тизилип турушат. Урматтуу көрөрмандар, экрандарда өзүңүздөр көрүп тургандай өлкөнүн мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков. Экрандарда көрүп турганыңыздар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кесиптештери менен учурашып куттуктап жаткан учуру. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алуу менен элдин колдоосунун негизинде президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир да тыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөш уланууда. Ошондой болсо да, экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл бир да тыйын карыз албай туруп жагдайыбызды оңдоонун жолун таптык. Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу, болочок муңундун жаркын келечегине эмитен кам көрүү максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Салык жаатында чоң өзгөрүүлөр ишке ашырылат. Кыргызстан ак иштеп, салыгыңды төлөп койсоң, бейкапар, тынч жашооңо эч ким кийлигишпеген өлкөгө айланууга тийиш. Жаңы жылдан тартып салыктын азыркы төлөөлөрүн, түрлөрүн төлөө менен катар салыкты бир эле жолу, бир эле түрүн төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамды кайыштырат. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй бүлө жакырчылыкта күн кечирүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Маселен, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлө элек экен. Октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан баштап 8000 сомго көтөрүлөт. Социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 50%га, 2022 жылдын 1 январынан баштап 100%га жогорулайт. Ошондой эле ушул жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болот. Майрамдагы дагы бир учурду белгилей кетүү керек. Өлкө башчы сөз сүйлөп жатканда конок катары чакырылган улуу ата мекендик согуштун ардагери эсин жоготуп кулап түштү. Ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, кийинчерээк тез жардам кызматы анын абалы туруктуу экендигин билдирди.
Кыргызстандын бүгүнкү эркиндикке жетишине Айкөл Манас баштаган ата-бабалардын, кийинчерээк Исхак Разаков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов сыяктуу кырандардын салымы зор экени талашсыз. Баштап Манас ашуу бейде шаарында, Бакай кошолукканы кейде катарда, кызыл туулу желбиретип эр сырга. Эгемендик майрамыбыз мына деп жүрүп 30 жыл өтүп кеткен экен, Кудайга шүгүр. Мамлекетибиз курулуп атат, элибиз жаңырып атат. Мындай майрамдар көп болуп атат. Мен эми бүтүндөй кыргыз элин куттуктап кетмекчимин. Ден соолугу бекем болсун, кылган иштеринин берекеси толо болсун, аманчылык болсун, жакшылык болсун. Мынагы Кудай аткыр коронавирустан алыс бололук, аман бололук. Андан кийин ушундай майрамдар көп болуп турсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын коопсуздугун, бүтүндүгүн коргогон чек ара кызматы, Скорпион атайын даярдыктагы аскер бөлүгү, абадан кол салуудан коргонуу бөлүгү, улуттук гвардия, учкучтар бөлүгү, ички иштер, жаза аткаруу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана башка аскер бөлүмдөрү парадты баштап беришти. Бүгүн ушул майрамды жалпы элибиз башка мамлекеттерден кем калышпай майрамдап атканы бул өзү эле өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Кыргыз элибиз аман болсун, алдыга карай умтулуп, башка мамлекеттерден алдыга озуп, чоң жакшы ийгиликтерге жетише берсин деген каалоо тилегим. 2021 жыл Кыргызстан үчүн жемиштүү жылдардын катарына кирди деп толук ишеним менен айта алабыз. Анткени Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында спортчуларыбыз Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазаровалар күмүш жана коло медалдарды утуп, жалпы кыргыз журтун кубандырышты. Аталган спортчулар өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдары Олимпиада оюндарына катышкан башка спортчулар менен чогуу басышты. 2021 жылы Японияда өткөн дүйнөлүк Олимпиада оюндарында байгелүү орундарга ээ болуп, элибиз дагы бир жолу сыйлыкка бөлөндү. Казгелендер көчү боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери Айсулуу Тыныбекова күмүш медалды, эл аралык деңгээлдеги спорт чебери Мээрим Жуманазарова коло байгени, брейкмен күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери Акжол Махмудов күмүш медалды жеңип алды. 30 жыл тарыхта өтө кичинекей убакыт, бирок ошо 30 жылдын ичинде биз эң эле чоң тарыхый бир нерселер жасадык, революциялар жасадык, эл аралык коомчулукка кирдик, өзүбүздүн дүйнөдө өзүбүздүн үнүбүз бар. Жаштарыбыз бүт көп жогорку окуу жайларда окуп иштеп жүрүшөт. Ошондуктан жаштыгыбызга карабастан биз тарыхыбыздын бир өтө жооптуу нерселерден өтүп атабыз. Ошондуктан бүгүн бүт мугалимдерге биринчиден, жаштарыбызга, элибизге тынччылык, биримдик, өнүгүү, мына ушу ковидтен аман эсен чыгуусун каалап кетет элем. Анан жаштарыбыз өз мамлекетин, өз ата мекенин сүйүүгө чакырат элем. Баарыңарга жакшылык каалайм. Жүрүштө андан ары жалпы дүйнө коомчулугун каптаган ковидке каршы күрөшкөн ак халатчандар, мөмөлүү дарак аталган мугалимдер, Манас эл аралык аба майданынын, муниципалдык ишканалардын, Бишкек шаарындагы райондордун кызматкерлеринин жүрүшү улады. Өз алдынча өлкө 30 жыл ичинде борборубузда эле 28 мектеп салынып, Az ömürde kullanılan son жүрөгү арбай берсин ак халаттар дүйнөсү. Ура! Манасты ыйык туткула, чабыттап, бийик учкула. Ура! Бишкек шаарынын эң жаш канаты болгон Октябрь району чака. Бирок бир колуна шаарды, бир колуна тоону кармап турган эң таза аймак. Таза болсун шаарыбыз, шаттаналы баарыбыз. Ура! Берекелүү жаркын иштер жасалып, борборунду жумутканы көпсүрен,
Борошовы тоокой келет ата журт. Кыргызстан элин бүгүнкү 30 жылдык эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт элем. Элибиз бакубат жашасын, ден соолукта болсун. Бардык жакшы нерселер, ушул балдарынан, неберелеринен күткөн нерселер, ушу ата-энелерди, чоң ата, чоң энелерди жылмайтсын деп айтат элем. Элибиз жакшы, тынччылыкта, ынтымакта жашасын. Аянтта жыктолгон эл иш-чараны отургучтарга бут кийимдерин чечип алып чыгып көргөндүгүн белгилей кетүү керек. Социалдык тармактын колдонуучулары бул көрүнүшкө жылуу пикирлерди жазышууда. Биз эми чет жакта жүргөнбүз да өзүчө, анан Кудай буйруп качып калдык бүгүн эгемендүүлүк күнүнө. Анан карап туруп, билбейм, патриоттук сезимдер ойгонуп кетти. Дагы өнүсүп, алдыңкы мамлекеттердин катарын толукташын каалаймын. Мигрант болуп иштейсиздерби? Качан келдиңиздер? Биротоло келдиңиздерби? Жайкы каникулга келгенбиз да, жок, биротоло келген жокпуз. Эртеге кетебиз. Балдардын окуу ачылышына барышыбыз керек ал жака. Элибизди 30 жылдык майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизге тынчтык болсун, дени соолук болсун, кыргыз элим эч качан оорубасын. Оору сыркытсаттан алыс болсун, асманыбыз ачык болсун, ак соргонубуз ачык болсун, тойлорубуз көп болсун, ушундай майрамыбыз көп болуп, элибиз ток болсун, шок болсун, ойноп күлүп жүрө берет. Келеси майрамга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, калайык калк, кадырман эл, журт. Мына бүгүн ушундай 30 жылдык майрамда ушунчалык элдин маанайы абдан жарык, асманда айланып 20 жакын бүркүт учуп жүрдү. Байкадыбы, байкаган жокпу билбейм, абдан көп. Жана ошол бүркүттөр уштерден тынбай айланып турду. Эң аягында так түбөбүзгө 2 бүркүт катары менен айланып турду. Ушунун баарына мен тегеректегилерге айтып аттым, карагылачы бүркүттөрдүн айланып турган деп. Бул жакшы белги, жөрөлгө. Бүгүнкү майрамды мен биринчи өмүрүмдө көрүп атам. Андан соң сууда ягылган эл көңүл ачуу аттракциондоруна түшүү үчүн Панфилов паркын көздөй бет алды. Жерлерде эгемендүүлүк күнүнө карата ушундай иш-чаралар уюштурулду.